Универсал командасы тартулай. 18 февраль Москва шары Арбат холл концерттик залы. Башталышы 20:00. Билет басы 1000 рубль. Сурап берүү телефондору 8977 699 8789 8916 513 8444. Демөөрчү чайхана Манас. Орусияда абакта отурган кыргыз жигитинин сөөгү Украинадагы согуштан келди. Редакциябызга Асылбек Абдибалиев аттуу жаран кайрылып, Орусиянын абагында отурган агасынын сөөгү Украинадагы согуштан келгенин айтып берди. Мекендешибиз кан майданга кантип барып калган, жоопту иниси айтып берет. Жала жабылып абакка түшүп калган эле. Агам Аян Алишеров 1993-жылы туулган. Жалал-Абад облусунун Кучкур Ата шаарынан болобуз. Агам 5 туугандын уулусу эле. 2019-жылы Орусияда 3 шериги менен абакка түшүп калды. Ага да мурдоо жана опузалап, акча талап кылуу беренеси менен айып тагылган. Агамдын шеригинин классташ кызына бир жигит тийишип койгон экен. Шериги агамды чакырат. Анан ал жигитти тарбиялап коелу деген максатта жүр, машинага отур, сүйлөшөбүз деп түрткүлөп жатышканы көчөдөгү видео камерага түшүп калыптыр. Опузалап акча талап кылуу боюнча агам иштеген жердин администратору анын айлык маянасын бербей көп кыйнайт. Агам шериктештер менен барып айлыгын талап кылганда ал кыз менден опузалап акча талап кылып жатат деп арыз жазып коюптур. Болбосо алар байкемдин айлыгын бербей созуп жүрүшкөн. Арыз жазган тарапта кыргыздар болчу. Биз Москвада деле бири-бирибиздин үстүбүздөн арыз жазып жүрөбүз. Кыргыз кыргызды соттотот, ынтымак, биримдик деген жок. Акча дегенде айрым адамдар намыс, ариет, патриоттук сезим баарын жыйыштырып коюп жатышат. Украинадан каза болду деп сөөгү келди. Агам абакта отурганда такай телефондон сүйлөшүп турчумун. Бир жолу сүйлөшкөндө ЧВК Вагнер келди бизге. Украина аркылуу эркиндикке чыгуунун жолдору бар экен деп калды. Согушка катышам, кеткени жатам деп такыр айткан эмес. Бирок абдан эркиндикке чыккысы келип жүргөн. Апам агамды Кыргызстандын абагына которуп алуу үчүн Орусиядагы кыргыз элчилигине аябай көп барды. Орусиянын абагында жатып, кантип Украинадагы согушка барып калганы бизге да табышмак. Өз каалоосу менен кеттиби же мажбурлаштыбы билбейбиз. Агам 2022-жылдын 24-ноябрында Донецк облусундагы Артемовск шаарында каза болуптур. Бизге 12-январь күнү кабар келди. Бир жолу апам Аян такыр эле байланышка чыкпай жатат деп ыйлап калды. Жүрөгү оорубасын деп, апа, абакта телефон кээде өчүк, кээде күйүк болот, балким жоготуп алгандыр деп жубатып койгон элем. Көрсө эненин жүрөгү сезген экен. Ошондо агам 2 айдай дайынсыз болуп кеткен. Кыргыз деп күйгөн, ар намысы бийик, патриот жигит болчу. Абдан ак көңүл беришен эле. Акыркы тыйыны болсо да бирөөгө жардам берип, өзү эч нерсеси жоготуруп калганын көрүп калдым. Сүйлөшкөн кызы бар эле. Агамдын абактан чыгышын күтүп жүргөн. Эркиндикке чыксам эле үйлөнөм дечү. Орусиядагы элчилик абактагы жарандарды эмнеге карабайт? Силердин редакцияга кайрылганыбыздын себеби башыбыздан өткөн окуя чет жердеги башка мекендештерибизге сабак болсун деген тилек. Орусиянын абагында отурган кыргыз жарандары көп. Элчилик эмне кылып отурат? Ошолордон кабар алып, айыл жайын сурашпайбы? Ага 2 ай дайынсыз болгондо биз аны абакта эле отурат деп ойлодук. Украинада согуштан каза болуп келери 3 уктасак түшүбүзгө кирген эмес. Балким абактан ары мобилизацияга кетиришкенби деп да ойлодук. Бирок ал Кыргызстандын жараны болчу. Агамдын арабызда жок экенине дагы деле ишенбей турабыз. Оор кайгыдан атам инсульт алып, апам ооруп калды. Бийлик дөөлдөрүнөн, элчиликтен өз жарандарына кайдыгер болбоону өтүнөбүз. Салтанат Метиева, котормочу. Аян Алишеровду июнь айында Кыргызстанга которуу боюнча чечим чыккан эле. Көптөгөн кыргызстандык мигранттардын сот иштеринде котормочулук кызматы аркалап келем. Аян Алишеровдун сот процессине өзүм катышкан эмесмин. Бирок анын шеригинин эжеси менден кеңеш сурап турчу. Аян шериктери менен абакка түшүп, Мордовиядагы абакта отурган. 2022-жылдын июнь айында аны Кыргызстанга которуу боюнча чечим чыккан эле. Ал кабарды мен өзүм чалып сүйүнчүлүгөм. Абдан сүйүнгөн. Кыргызстанга мына которулам деп күтүп жаткан соттолуучунун кантип Украинага барып калганы бизге да табышмак болууда.
Бирок абакта согушка барууга эч ким мажбурланбайт. Барса соттолуучулар өз каалоосу менен барышат. Балким бирөө жарым күтпөй эртерээк эркиндикке чыгасың деп азгыргандыр. Теманы улай инимди мобилизацияга адашып чакырып алышыптыр. Эске салсак 2022 жылдын 21 сентябрында Орусияда аскерге жарамдуу адамдарды жарым-жартылай мобилизациялоо башталган. Буга чейин Суперинфо гезитинин номер 1034 санында Орусиядагы мобилизация кыргыз мигранттарын эмне күтөт деген аталышта макала жарыка чыккан. Анда мекендешибиз Назгүл Мыктыбекова бир тууган энесин жумуштан ары эле аскер комиссариатына алып кетишкенин, апасы оорулуу, үйдө жалгыз камсыздай турган багуучу экенин эске албай алып кетишкенин айтып берген эле. Назгүл айымга байланышып, энесинин абалын сураганыбызда төмөнкүлөрдү айтып берди. Энимди армияда кызмат өтөгөн эмес, аскердик даярдыгы жок десек болбой алып кетишкен. Көп медициналык малым каттарды да чогултуп көргөнбүз. Жаратпай коюшкан. Бирок алып кеткен күнүнөн эртеси эле энимди кайра кое беришиптир. Эмнеге кое берип жатасыңар деп сураса, сизди адашып чакырып алыптырбыз дешиптир. Бизге ошол күнү эле чалып, мени кое беришти. Үйгө баратам деп чалган. Кудайга шүгүр азыр Москвада үй бүлөсү менен иштеп жатат. Орус жарандыгымды алмаштырбайм. Согушка чакырса бара берем деди. Эми ушунча жыл иштеп, ошол жактан нан таап жеп жаткандан кийин барам десе барат да. Булак супер кежи. Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологдор өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз. Которобуз, протездөө, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. Кара сууда Toyota Land Cruiser 200 унасын аткылоо. Шектүүлөр кармалай элек. Ош облусунун Кара Суу районунда 2 адамга ок чыгарган шектүүлөр кармалай элек. Бул тууралуу Супер кежи порталына Ош облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Учурда шектүүлөрдү кармоо боюнча иш-чаралар улантылууда. Алар кармалай элек деп билдиришти облустук милициядан. 27 январда саат 19:15 чамасында Нариман айыл аймагындагы турак жайлардын бирине Mercedes-Benz Vito үлгүсүндөгү унаа менен 30-35 жаштардагы белгисиз ок атуучу куралчан камуфляж формасын кийишкен жарандар келишкен. Алар үйдүн коросуна киришип, турак жайдын жашоочулары өздөрүнүн Toyota Land Cruiser 200 жол тандабасын айдап чыгып баратканда аларга карата ок чыгарышкан. Октон 2 жаран жаракат алган. Алардын бири 32 жаштагы жаран ич травына жарат алып, жанандыруу бөлүмүнө, экинчиси 21 жаштагы жаран бутуна ок тийип ооруканага жатышкан. Ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө Mercedes-Benz Vito үлгүсүндөгү унаа Ош шаарынын Ош көчөсүндөгү Ак Бура дарыясы аркылуу өтүүчү көпүрөнүн үстүндө токтоп турган жеринен табылып, далил буюм катары Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кароосуна токтотулган. Булак Супер кежи. Конгрессвумен Россия өнөгөчүн АКШнын достугу кереги жоктугун далилдеди. Россия соода сатык аркылуу өнөгөчүн АКШнын достугу менен долларынын кереги жоктугун далилдеп жатат. Бул тууралуу Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин өзүнүн социалдык баракчасынын бирине жазды. Украинадагы жаңжал доллардын дүйнөлүк валюта деген аталышынан ажыратып коюшу мүмкүн. Биздин өзүбүзгө болгон ишенимибиздин жана НАТОго кирбеген Украинадагы демократияны сактап калуу үчүн күрөштүн айынан Россия гүлдөп өнөгөчүн америкалык доллардын же достуктун кереги жок экенин далилдеп турат деп жазган Тейлор Грин. Ал АКШнын Украина аркылуу Россия менен согушу Кытай үчүн эң пайдалуу экенин айтып, Вашингтонду жаңжалды токтотууга чакырды. Россия
Кытай, Иран жана башка көптөгөн өлкөлөрдүн, анын ичинде ОПЕКтин ортосунда жаңы альянстар түзүлүүдө. Кытай аскердик жана экономикалык жактан эң чоң держава болууну каалайт. Аны бул орундан сүрүп чыгарууга кеч болуп калышы мүмкүн, деди саясатчы. Тейлор Гриндин пикирин Кошмо Штаттарында колдогондор көп эмес. Анын айтымында согушкерлер Россиянын жеңилиши үчүн бардык каражаттарды жана каалаган суммадагы ставканы коюуну улантууда. Бүгүнкү күндө Кытай дүйнөлүк тарыхтагы эң тез өсүп жаткан аскерий держава. Биз ресурстарды түгөтүп, Россия менен 3-чү дүйнөлүк согуштун босогосунда турабыз. Эгерде биз өзүбүз жөнүндө ойлонуп кетирген каталарыбызды оңдобосок, анда Америка, Россия жана Украинанын баары жок болот. Биз утулабыз, ал эми Кытай жеңет, деп жазган конгрессвумен. Ал Украинага берилүүчү жардамдын ар бир центине каршы добуш берип жатканын, буга чейин бөлүнгөн 113 миллиард долларга коомдук аудитти талап кылганын кошумчалаган. Булак Спутник кежи. Бишкектин аймагын кеңейтүү сунушталды. Мэрия ыштан арылуу боюнча пландары менен бөлүштү. Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыровдун төрагалыгы астында шаардык муниципалитетте абанын булганышы боюнча атайын ведомстволор аралык комиссиянын кезектеги жыйыны болуп өттү. Бул тууралуу бүгүн 30 январда кала мэриясынан кабарлады. Маалыматка ылайык, Ага Борбор каланын мэриясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн өкүлдөрү жана министрликтер менен ведомстволордун өкүлдөрү катышып, иш-чаралардын кыска жана орто мөөнөттүү, ошондой эле узак мөөнөттүү планы талкууланды. Кыска жана орто мөөнөттүү иш-чаралар 2023 жылдын 2025 жылга чейин аткарыла турган иштер, ал эми узак мөөнөттүү иш-чаралар 2025-2050 жылдары ишке ашырыла турган пландар болуп саналат. Мэрия шаардагы ыштан арылуу үчүн төмөнкү сунуштарды киргизди. Кыска мөөнөттүү иш-чаралардын саппашында Бишкек шаарынын турак жай конуштарын газдаштыруу турат. Тактап айтканда, 2023 жылы 5 конушту газдаштыруу пландалууда. Экинчи орунда муниципалдык бардык көмүр отканаларды газга жана башка альтернативдүү жылуулук булагына өткөрүү зарылдыгы белгиленди. Ошондой эле келерки жылы өтүүчү от жагуу мезгилинде Бишкек шаарында кара кече көмүрүн жагууга чектөө киргизилип, Казакстандын жогору калориялык көмүрүн киргизүү маселеси талкууланды. Мындан тышкары жаңы конуштарда 12 муниципалдык мончолорду куруу зарыл. Таштандыларды кайра иштетүүчү завод куруу. Азыркы учурда 1500 экологиялык транспортко болгон жалпы муктаждык бар. Мындан тышкары коомдук транспорт жана такси кызматы үчүн бөлүнгөн жол тилкесин түзүү жана 500 дана экологиялык коомдук транспорттун киргизүү маселеси көтөрүлдү. Ички иштер министрлиги менен биргеликте Бишкек шаарынын кире беришинде шаарга кирген автоунааларын каттоо видео камераларын орнотуу, техникалык абалын белгилөөчү системасын өздөштүрүү, унаалардын экологиялык нормаларга шайкештигин текшерүү сунушу каралды. Мындан тышкары бир түстөгү 500 дана электр таксилерди сатып алуу боюнча инвестициялык долбоорду ишке ашыруу каралууда. Жыйында каралган маселелердин бири Бишкек шаарын жашылдандыруу боюнча сейил бактардын жана гүл бакчалардын аймактарын көбөйтүп, сейил бактардын аянтын 21,6 гектарга чейин кеңейтип, бактарактарды отургузуу жолу менен жашыл коридорлорду куруу долбоорун жүзөгө ашыруу. Бишкек шаарынын башкы планын иштеп чыгуу, Борбордун аймагын Чүй облусунун эсебинен кеңейтүү сунушу киргизилди. Айтылган сунуштардын арасында орто мөөнөттүү иш-чаралар планы. Башкача айтканда 2025 жылга чейин Финансы министрлиги менен биргеликте 1000 дана экологиялык коомдук транспорт алуу маселеси көтөрүлгөн. Ошондой эле кошумча каражат маселесин караштыруу менен жөө жүрүүчүлөр жана вело жол инфраструктурасын өнүктүрүү, аларча Ала Мөдөн Чоң Чүй каналынын сууларынын жээк линияларын өнүктүрүү каралууда. Жыйында узак мөөнөттүү чаралар арасында темир жолду шаардан сыртына чыгаруу, көп кабаттуу үйлөрдү курууну жөнгө салуу, жол тыгындарын азайтуу максатында жол транспорттук түйүндөрдү кароо, жолдорду кеңейтүү жана ачуу маселелери сунушталды. Мындан тышкары Бишкек шаарынын борбордук бөлүгүндө, башкача айтканда эл жана транспорт көп топтолуучу жерлер жайгашкан базарларды, автобекеттерди жана калкты тейлөөчү мекемелерди шаардын чет жагына көчүрүү сунушу берилди. Узак мөөнөттүү чаралар энергетика министрлиги тарабынан ЖЭП экини калыбына келтирүү зарылдыгы белгиленди.
жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги тарабынан жогоруда көрсөтүлгөн долбоорлорду ишке ашыруу максатында дүйнөлүк жашыл экономикага, экологияга жана климаттык өзгөрүүгө багытталган каражаттарды тартуунун негизинде долбоорлорду ишке ашыруу зарылдыгы айтылды. Аталган сунуштарды кала башчысы министрлер кабинетинин төрагасына айтып берип, өз кезегинде Акылбек Жапаров кошумча сунуштар менен бөлүштү деп айтылат маалыматта. Булак Суу Беркежи.